Акчы шаарынын номер 4-гимназия мектебинин 2-Г классынын окуучусу Бактыярова Жамиля, класс жетекчиси Тукубаева Салтанат. Ысык көл Кыргыз бермети. Кыргыз элинин бермети Ысык көл. Ал Теңир тоо арасында орун алган. Ысык көл Кыргызстандагы Теңир тоодо 1623 метр бийиктикте жайгашкан. Мекенибизге кышкысын абанын температурасы -30 градуска чейин төмөндөйт. Ал эми көл бул суукка карабастан эч качан тоңбойт. Мына ошондуктан Ысык көл жылуу көл дегенди билдирет. Тарыхта ал бир нече аттар менен сакталып калган. Анын Туз көл, Тимур Туунор, андан кийин Жыт көл деген аттары болгон. Ысык көлдүн аянты 6124 чарчы километрге чейин жетет. Узундугу 182 километрге жетсе, туурасы 60 километрге барабар. Көлдүн эң терең жери 700 метрден ашыгыраак. Тереңдиги жагынан дүйнөдөгү Байкал көлүнөн кийинки 4-орунда турат. Ысык көлгө 80ден ашык агын суу келип кошулат. Ысык көл туризмдин борбору болуп эсептелет. Анткени башка өлкөлөрдө туристтер, саякатчылар, альпинисттер эс алууга келишет. Алар көлдүн кооздугуна, тунуктугуна, абанын тазалыгына суктанып кайтышат. Ысык көлдө ар түрдүү ооруларды айыктыруучу Жетөгүз, Ак суу сыяктуу курорттор абдан көп. Дагы айта кетчү нерсе, көлдө балык кармоочу, өстүрүүчү чарбалар да көп. Алар чабак, маринка, сазан сыяктуу балыктардын түрүн кармашат. Ысык көл Кыргыздын кереметтүү, ажайып кооз жерлеринин бири. Акын жазуучуларга эргүү тартуулаган көл жөнүндө кандай сонун ырлар, чыгармалар бар. Алардын бири лирикалык поэзиянын теңдешсиз чебери Алкуу Осмонов көл жөнүндө көптөгөн ырларды жазган. Анткени анын өмүрүнүн көбү Ысык көлдүн жээгинде өткөргөн.